Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Россия Индиядан миллиондогон мигранттарды кабыл алууга даяр. Мантуров. Россия эмгек рыногундагы корчу кадр тартыштыгын жабуу үчүн Индиядан чексиз санда мигрант кабыл алууга даяр экенин вице-премьер Денис Мантуров билдирди. Анын айтымында бир гана өнөр жай тармагына кошумча кеминде 800 000 жумушчу керек. Мантуровдун сөзүндө кадр жетишсиздиги соода тармагында 1,5 миллион адамга жеткен. Бул бош орундарды индиялыктар натыйжалуу толтура алат деп эсептейт. Ошондой эле кызмат көрсөтүү жана курулуш тармактарында да кеңири мүмкүнчүлүк бар. Индиянын Санкт-Петербургдагы башкы консулу быйыл Россияга индиялык жумушчулардын агымы кескин өскөнүн, план боюнча 400 000 мигрант тартуулары күтүлүп жатканын айткан. Сбербанк башчысы Герман Греф да Россияда жакынкы жылдары кадрлар тартыштыгы 2,8–5 миллион адамга жетерин, мигранттарсыз бул көйгөйдү чечүү мүмкүн эместигин белгилеген. Сиз мекендештериңиздин чын ыкластуу, урмат сыйына жана эл аралык абройго татыктуусуз. Россиянын президенти Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Путин Кыргызстандын мамлекет башчысынын эки тараптуу мамиледеги жана Евразия мекендигиндеги интеграциялык процесстердеги эмгегин баса белгилеген. Андан сырткары жакында эле болгон мамлекеттик сапарды эске салган. Жакында Бишкекке болгон сапарымды, мазмундуу жана жемиштүү сүйлөшүүлөрүбүздү жылуу эскерем. Биз албетте Россия менен Кыргызстандын ортосундагы көп пландуу байланыштарды мындан арыда бекемдөө максатында конструктивдүү биргелешкен ишибизди улантабыз деген Путин. Россия лидери Жапаровго чыгне соолук, бакубат жашоо жана мамлекеттик ишмердүүлүгүңүздө ийгиликтерди каалаган. Садыр Жапаров бүгүн 57 жашка толду. Булак Спутник кежи. Кыргызстандык мушкер атаңдашын 33 секундта утуп, АСА уюмунун чемпиону болду. Кечээ 5 декабрда Москвада өтүп жаткан АСА 197 турнирине кыргызстандык мушкер Жакшылык Мырзабеков жеңишке жетти. Ал 77 кг салмакта күч сынашып, орусиялык Узайыр Абдураков менен беттешти. Мырзабеков октагонга Мыктыбек Оролбай уулу, Алимардан Абдыкаров жана Кайрат Нурбай уулу менен кошо чыкты. Кармаш көпкө созулган жок. Кыргызстандык спортчу атаңдашын биринчи раунддун 33 секундунда моондуп жеңип, мөөнөтсүз чемпиондук наамга башкы талапкер болду. Бул жеңиш Жакшылыкты учурдагы чемпион Абубакар Вагаев менен болчу титулдук беттешке жакындатты. Вагаев спорттон 2026 жылдын жазына чейин тыныгуу алган. Беттештен кийин Мырзабеков социалдык тармакта ыраазычылык билдирди. Жакшылык Мырзабеков 33 секундта жеңип, АСАда убактылуу чемпиондукка талапкер болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо.
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.